финансирование агропромышленного комплекса деген долбоор бекитилген. Азыр ал долбоор боюнча Айылбанк менен РСКга 10 миллиард сом каралган. Бул бөлүнгөн дегенди билдирбейт да, каралган. Азыркы этапта коллегалар айтып кеткендей, программаны бекитүү иш-чаралары жүргүзүлүп жатат. Айыл чарба министрлиги, финансы министрлиги менен биргеликте банктар азыр ошол программаны аягына чыгарып жатышат. Жакынкы арада каржылоо башталат деген үмүттөбүз. Бүгүнкү күндө ар кайсы интернет булактарында кептер тарап жатыр. Банктар бул акчаны чоң ири компанияларга, депутаттарга таратып жатат деген маалымат чындыгына дал келбейт. Сөзсүз түрдө ушул долбоор башталары менен, финансирование башталары менен биздин банк тарабынан элге маалымат жеткирүү боюнча бардык иш-чаралар көргөзүлөт.